Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Urmatlı Müslüman bir tuğandar, mekendeşler, bugünkü Kadir Keçe barınızlarga kutlu berekeli olsun. Kadir Keçenin kadırluluğu, sıyluluğu, keremetli Kur'an uşul keçede düşköndüğü üçün. Negizele jıl içinde 11 aydan Ramazandın artıkçılığı, al 30 günlük Ramazandın içinde Kadir Keçenin artıkçılığı, keremetli Kur'an uşul keçede düşköndüğü üçün. Urmatlı Müslüman bir tuğandar, bugün jerlerde, meçitlerde, cemaatlar tolo, ustazdardın, imamdardın bayanını ugup, Kadir Keçe tosam dep meçit dolturup oturabız. Bирок негизги Kadir Keçe tosуда, Kadir Keçenin kadırına жетүү бул кээде чогулуп алып таң атканга чейин мечитте отуруу менен башка менен эмес, балким Kadir Keçeni kadırlуу кылган кереметтүү Кур'анга амал кылуу менен болот. Kadir Keçe bir gün bola турган болсо, кереметтүү Кур'андын буйруктарына кыяматка чейин кынтыксыз баш ийүү мына ошол Kadir Keçeni кадырлагандыкка кирет. Kadir Keçenin kadır barkı, кереметтүү Kur'an adal деген adal, aram деген aram деп жашоо менен болот. Бүгүн кээде имамдардын аркасында таң аткыча уйкудан калып Kadir Keçe тоскон менен, бирок эрте менен кайрадан кереметтүү Kur'an тыйган гыйбатка кирип кетсек, ушакка кирип кетсек, жалганга кирип кетсек, алдоого, урдоого, насыбай, сигарет жана башка кереметтүү Kur'an тыйган иштерди аткарып, унчукпастан жүрүп, бирок Kadir Keçe киргенде Kadir Keçеде мечит толтуруп коюу, анда Kadir Keçe өз максатына жеткен болбойт. Урматтуу мусулман бир туугандар, өзгөчө Kadir Keçe бири-бирибизди урматтай турган, сыйлай турган, кечирише турган, жараткан Аллах Тааладан кечирим сурай турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн өмүр жолдошу жубайы Айша энебизге кайрылып, эгер сен Kadir Keçеге дал келип калсаң, Kadir Keçe күнү ибадат кылып калсаң, жаратканга дуа кылгын дейт. О Расулаллах, кантип дуа кылам десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллахумма иннека афуун каримун тухиббул афва фаъфу анни. О Аллахым, сен кечиримдүүсүн, берешенсин, кечиргенди жакшы көрөсүн, менин күнөөмдү кечир деп дуа кылгын дейт. Бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар, өзүбүзгө кечирим сурайлы, өтүп кеткен ата-энелерге кечирим сурайлы, тирүү ата-энелердин ден соолугун сурайлы, бир туугандар ортосунда ынтымак сурайлы, элибизге, жерибизге биримдик сурайлы, өнүгүү, өсүү сурайлы. Жана андан тышкары негизги Kadir Keçenin максаты жерлерде чогулуп алып, жамаат болуп, сүйлөшүп башка кылып отуруп эмес, балким жараткан менен жалгыз жай намаз үстүндө сырдашуу, дуа кылуу, баарыңыздарды мына ошол берекелүү 1000 айдан артык болгон Kadir Keçеңиздер менен куттуктап, ушул Kadir Keçеде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сооптуу минуталарга, секундаларга жеткенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Ман кама фи лейлатил кадр иманан ихтисабан", ким Kadir Keçеде ыйман менен соогун Кудайдан үмүт кылып туса турган болсо, "Гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi", ал пенденин өткөн күнөөлөрүнүн баардыгы кечирилет дейт. Баардыгыңыздардын күнөөлөрү кечирилгендерден болсун. Өзгөчө ата-энеси тирүүлөр, ата-энеси барлар, сиздердин Kadir Keçеңиздер дагы, намазыңыздар дагы, ибадатыңыздар дагы ата-энелердин ыраазычылыгында келиңиздер бүгүн сыйлашалы, урматташалы, жаратканга жалбарып элге жерге дуа кылалы. Негизгиси жүрөктөрдө кандай кайгы, максат болгон болсо, бүгүн жаратканга жалбарып, жараткандан сурай турган кече, бүгүн келерки бир жылга чейин инсандардын, адамдардын тагдыры бир жылдык мына ошол Аллах Таала тарабынан өкүмдөр бөлүштүрүлө турган, чечиле турган күн. Ошондуктан келиңиздер, алдыдагы бир жылыбыз эмки Рамазанга чейин жараткан Аллах Таала бүгүн биздин тагдырларды жазып атканда күнөөсүз өткөрүүчүлөрдүн катарына кошкон болсун. Бүгүн биздин тагдырлар чечилип атканда кырсыксыз, балесиз, апатсыз ынтымак, биримдикте эмки Рамазанга чейин, эмки Kadir Keçеге чейин жеткенди үй бүлө, бала чака менен баарыбызга насип кылган болсун. Урматтуу мекендештер, туткан орозолор кабыл болсун, хатмыл Кур'андар, таравих, таспихтер кабыл болсун. Өзгөчө бүгүнкү тосуп аткан, ибадат кылып аткан, жаратканга жалбарып аткан Kadir Keçеңиздер куттуу, берекелүү болуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уада кылган соопторго баарыңыздарды жеткенди Аллахым насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.